Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Мамлекет башчысы белгилегендей, Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдардын талаптарын одоно түрдө четке кагып, тергөө иштерин мыйзам алкагында аткарууга катуу куралчан каршылык көрсөткөн. Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, Кыргызстан укуктук мамлекет. Мамлекеттин милдети бардык жарандар мыйзамдын талаптарын кынтыксыз сактоосун камсыз кылуу. Мамлекет башчысы Коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө тез арада чараларды кабыл алуу зарылдыгына байланыштуу мыйзамдуулукту, өлкөдөгү тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо боюнча бардык иш-чараларды аткаруунун зарылдыгын баса белгиледи. УКМКнын төрагасы Орузбек Опумбаев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, Кыргызстандын башкы прокурору Өткөрбек Жамшитов түзүлгөн кырдаал боюнча маалымат беришти. Жыйындын жыйынтыгында тийиштүү чечим кабыл алынды. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Кой Таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда жаракат алгандардан кабар алышты. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Өкмөт өкүлдөрү тийиштүү медициналык дары-дармек менен камсыздоону тапшырды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин соңку маалыматына караганда, Кой Таштагы атайын операция учурунда 48 адам ооруканага кайрылган. Алардын 9-у амбулатордук дарыланууда, бирөө каза тапты. Учурда ооруканада жаткандардын саны 38ге жетти. Атайын даярдыктагы бөлүктүн 22 жаштагы кызматкерине тийген ок денесин тешип өткөн. Бул туурасында дарыгер Сабырбек Жумабеков билдирди. Анын айтымында, түндө ооруканага атайын даярдыктагы бөлүктүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери келип түшкөн. Алардын арасында оор жаракат алгандар болгон. 22 жаштагы атайын багыттагы кызматкерге тийген ок алдынан кирип артынан чыккан. Ок жүрөк өпкөнү аралап өткөн. Октун өзүн көргөн жокпуз. Бирок ок алдынан кирип артынан чыккан тешик бар. Ал бизге оор абалда келген. Көкүрөк көңдөйүндө 3 литр кан топтолуп, ал операция маалында каза болду, деп билдирди дарыгер Сабырбек Жумабеков. Кой Таштагы баш аламандыкта жаракат алган Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманкуловго экинчи жолу операция жасалат. Бул туурасында 24 агенттигине Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунан билдиришкен. Маалыматка караганда, Самат Курманкуловдун абалы оор бойдон калууда. Учурда аталган борбордо 24 жабырлануучу бар. Алардын 4-өө оор абалда. Дары-дармектер жетиштүү. Эске сала кетсек, кечке жуук мурунку президент Алмазбек Атамбаевди кармоо иш-чарасында Атамбаевдин тарапташтары менен күч органдары ортосунда кагылышуу болгон. Алмазбек Атамбаевдин 2013 жылы мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин абактан бошоп кетишине тиешеси бар экендиги айтылып, милицияга 3 жолу суракка чакырылган. Бирок ал келүүдөн баш тарткан. 27 июнда парламент аны кол тийбестиктен ажыраткан болчу. Комсомол көлүнө чөгүп кеткен жигит каза болду. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кечээ 18 жаштагы жигит Комсомол көлүнө чөгүп кеткен. Издөө иштерин жүргүзүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын куткаруу кызматынын куткаруучулары тартылган. Бүгүн 7:30 чамасында маркумдун сөөгү суудан чыгарылып, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Өзгөн районунда 2 унаа сүзүшүп, 34 жаштагы айдоочу каза тапты. Бул маалыматты Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктады. Кечээ түнү саат 12:30 чамасында Ош Бишкек унаа жолунда, тактап айтканда Өзгөн районунун Бостон айылында Ноокат районунун тургуну өзүнүн Honda үлгүсүндөгү унаасын башкарып бара жаткан. Унаа каршы тилкеге чыгып, DAF үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаага урунган. Жүк ташуучу унааны Араван районунун тургуну башкарып бара жаткан. Жол кырсыгынан Хонданын айдоочусу окуя болгон жерде каза тапты. Аталган кырсык боюнча Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан тийиштүү экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө.